Мен биринчиден ушу Марлен Абдрахмановичка рахмат айтам. Үчүн дегенде 7 жыл мурда мурунку чакырылышта Эркингүл Иманкожоева баш болуп биз ушундай мыйзамды сунуш кылганбыз. Бирок өкмөт каршы чыгып, анан кийин эми колдоого алынган эмес да. 7 жыл мурда. Эми өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, 7 жыл мурда кабыл алганда бүгүнкү күндө ачыклаш керек да. Бул багытта ситуация кандай болмок да. Ошон үчүн азыр сиздерди колдоп кетүүгө суранам. Мен дагы демилгечилердин биримин. Буга чейин кеңешип анан кийин чыгарганбыз. Марлен Абдрахманович менен дегенде, үчүн бүгүнкү күндө ситуация адам беш бетер болуп калды, 7 жыл мурдага караганда. Океандар ушул проблемага дуушар болуп атат. Полимердик материалдар океандарды бүгүнкү күндө кысып атат. Мындайча айтканда, океанда мындай жашоо дегендей башка нукка өзгөрүүгө кетип атат. Биздин көлүбүздү айтайлык, азыр буга чейин эки маселе көл боюнча талкууладык. Көлгө дагы түздөн түз таасир этип турган бул мыйзам. Бизде да бүгүнкү күндө көлгө түшкөндөр, ачык керек, пластикалык бутылка, полимердик материалдан пакеттерди баарыбыз эле жолуксак керек суунун ичинде. Макулсуздарбы? Эми азыркы күндө тез арада бул мыйзамды кабыл албасак, Кыргызстаныбыз келечекте Кудай билет кандай болот дегенде, Биз пакеттерден да тазалана албай атабыз бүгүнкү күндө. Жолдун боюн карасак, кетип атканда бардык жерде пакеттер учуп жатат. Мынакей. Чөп өсүп калса көрүнбөй калат. Кайра күздө, жазда көрүнүп калат. Аны тазалай албай атабыз. Ошон үчүн бир гана жол бар. Ошо 6-7 жылдан бери технологиялар аябай өнүктү. Азыркы күндө биздин деле айрым мындай ачыклаш керек, мындай патриоттук сезим менен айрым магазиндерде, айрым мындай супермаркеттерде жок болуп кете турган пакет идиштерди колдонуп атат бүгүнкү күндө. Алар бир аз кымбатыраак, бирок алар бар бүгүнкү күндө. Ошолорго шарт түзүп берсек, ошол багытта мындай биздин ички өндүрүш дагы камсыз кылып бере алат. Мыйзам керек анын үчүнчү. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, сиздерге суранып кетем, шуну колдоп бериңиздер ушу мыйзам долбоорун. Рахмат чоң. Анан мына бүгүнкү күндө Өзбекстан кабыл алды, Казакстанда дагы конопля дейбиз го биз. Ошол материалды бизде конопля жөнүндө өсүп отурат. Жок кылып атабыз жылда. Жок кыла албай атабыз десек болот да. Айрымда мындайча айтканда жерлерди көрсөтүп коебуз дегенде. Бирок башка түрдөгү мындай культурный дегенде башка сорттогу конопля бүгүнкү күндө сунуш кылынып атат. Ошонун ордуна ошол конопляны эксек, ачыклаш керек. Ошолдон материал мына ушул пакет, идиш жок болуп кете турган бир жылда арзан даярдалат экен. Мына ушул мыйзамдарды кабыл алып берсек, көп нерсеге таасир этет. Чоң рахмат.